Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Кыргызстанда АИ-95 бензининин тартыш болуп жаткан себеби айтылды. Россиянын өзүндө АИ-95 үлгүсүндөгү бензин тартыш болуп жаткандыктан Кыргызстанга да аз келүүдө. Бул тууралуу Нефтетрейдерлер ассоциациясынын жетекчиси Канат Ишатов билдирди. Белгилей кетсек, бир топ май куючу жайларда АИ-95 үлгүсүндөгү бензин жок болуп жатканы байкалган. Себебин Нефтетрейдерлер түшүндүрдү. АИ-95 жок болуп жатканы чын. Бул Россиянын өзүндө тартыш болуп жатканы менен байланыштуу. Заводдор сунуштаган бензин азайгандан азаюуда. Ошол себептен биздин компаниялар каалагандай көлөмдү сатып ала албай жатышат. Чоң компаниялар алгач өздөрүнүн түйүндөрүн май менен камсыз кылышат. Ири компанияларда май бар, бирок алардын айрым май куючу жайларда үзгүлтүккө учурап калууда, деген Ишатов. Ал кырдаал жакшыра баштаганын айтып, Россия күйүүчү майды көбүрөөк сунуштай баштаса, абал жөнгө салынарын белгилеген. Биздин ири компаниялар май алып жатышат, бирок өздөрүнүн түйүндөрүнөн ашпай калууда. Ошол себептен чакан жана орто компанияларда АИ-95 бензини жок болуп калып жатат, деди ал. Ассоциация башчысы бул көйгөй Казакстан менен транзитке байланышы жок экенин кошумчалаган. Эскерте кетсек, Кыргызстанга күйүүчү майлоочу майлардын 90% ашыгы Россиядан алып келинет. Булак Спутник Эжи. Садыр Жапаров Кыргызстандын желегин өзгөртүү идеясын колдоду. Ал кабардагы маегинде желектин жаңы вариантындагы күн нурлары эми чындап окшошконун айткан. Анда мамлекет башчысы Садыр Жапаров депутаттардын сунушун туура деп, бул идеяны колдоорун билдирди. Буга чейин эле коомчулукта азыркы туубузду күн карамага окшоштурган, андан улам мамлекетибиз өз алдынча көтөрүлө албай, күн карама абалында болуп келатат деген пикирлер арбын айтылып келген. Ал тургай өлкөбүзгө расмий иш сапар менен келип, туубузду көрүп, бул өлкөдө күн карама көп өстүрүлө турбайбы деген ойдо калган чет элдик меймандар дагы болгон. Эми чынын айтсак, эгемендүүлүк алгандан бери башкаларга күн карама болуп келбедикпи? Ошондуктан туубузга түзөтүүлөрдү киргизүүнүн убакыт сааты келгендей. Дүйнө жүзүндө мамлекеттик тууларынын элементтерин өзгөрткөн өлкөлөр жок эмес. Мындай учурлар болуп келген. Депутаттардын демилгесине келсек, жакшылап маани бере турган болсок, алар туунун концепциясын алмаштырууну демилгелеген жок. Болгону эл сөз кылып келген күн карамадай болуп калган күн нурларын оңдоп коелу деген ой менен чыгып жатышат. Ачык эле айтып коеюн, алардын алгачкы сунуштаган варианты мага да жеткире иштелип чыкпагандай сезилген. Күн нурлары тикенектей болуп көрүнгөн. Кеч адистер менен кеңешип кайра оңдоп чыгышыптыр. Бул вариантына мамлекеттик желегибиздин күн нурлары эми чындап окшошуптур. Эми ушул вариант Кудай буйруп кабыл алынып калса, күн карама болбойбуз. Мындан ары күн бизди карап жылмайып тургандай болот. Кандайдыр бир ырым-жырымды кармангандан алысмын. Бирок туудагы түндүгүздөн күн бизге шооласын чачып турган сымал. Эми эч кимдин көзүн карабай, өз алдыбызча жаркырап өнүгөбүз деп жакшы ниет кылалы, деди өлкө башчы кабар агенттигине берген маегинде. Белгилей кетсек, өлкөнүн мамлекеттик символикаларынын бири болгон мамлекеттик тууну өзгөртүү сунушталууда. Тиешелүү мыйзамды өзгөртүү тууралуу долбоор коомдук талкууга коюлду. Демилгечилердин айтымында, мыйзам долбоору өлкөнүн мамлекеттик башкы символдорунун бири болгон тууну жакшыртууга багытталып жатат. Булак Суперкежи. Орусия Тажикстандын талабы менен кармалган Кыргызстандын жаранын бошотту. Акыйкатчы институту менен Тышкы иштер министрлиги Кыргызстандын жаранын Орусиядан Тажикстанга экстрадициялоодон куткарып калышты. Бул тууралуу бүгүн 25 октябрда Акыйкатчы аппаратынын маалымат кызматынан билдиришти. Кабарлангандай, тажик тарап ал жаранга эл аралык издөө жарыялаган, бирок акыйкатчынын жана Тышкы иштер министрлигинин биргелешкен аракети менен Орусия аны Тажикстанга экстрадициялоодон баш тартты жана кылмыш жообуна тартуу мөөнөтү өтүп кеткенине байланыштуу эркиндикке чыгарды. Расмий маалыматка ылайык, ал этникалык кыргыз, Тажикстандын Тоолу Бадакшан автономдук округуна караштуу Мургап айылында туулган.
2013-жылы Тажикстандан Кыргызстанга келүүгө аргасыз болгон. Андан соң этникалык кыргыз катары Кыргыз Республикасынын жарандыгын алган. Ошондон бери ал Кыргызстанда жашап жүрүп, быйыл өлкөнүн чегинен тышкары иштеп келүүнү максат кылып чет жакка чыккан. Бирок Орусиянын чек арасынан өтүп жаткан учурда кармалган. Иштин материалдарына таянсак, 2013-жылы Тажикстанда жаранга карата аскер бөлүгүн жана кызмат ордун өз алдынча таштап кетүү беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Жаран 2010-жылдан 2013-жылга чейин Тажикстандын куралдуу күчтөрүнүн аскер бөлүгүндө келишим менен кызмат өтөгөн. Анда аталган кыргыз жараны Орусиянын чегинен өтүп бара жатканда кармалган айтылат. Андан соң аны Орусиянын Алтай крайынын Рубцовск транспорттук прокуратурасына өткөрүп беришкен. Орусиянын укук коргоо органдарынын расмий маалыматтары боюнча Кыргызстандын жаранын Тажикстандын укук коргоо органдарынын эл аралык издөө жарыяланганынан улам кармашкан. Аталган факты боюнча Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаевага этникалык кыргыздардын коомчулугунун өкүлдөрү анын укуктарын коргоо өтүнүчү менен кайрылышкан. Мындан улам акыйкатчы ишти өз көзөмөлүнө алган. Булак Суперкежи. Мындан ары Баткенди өнүктүрүүгө жыл сайын 1,5 миллиард сомдон бөлүнөт. Жогорку кеңеш Баткен облусунун статусу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү киргизүү долбоорун 3 окууда кабыл алды. Каражат бюджеттен жылдын 1-кварталынан кечиктерилбестен бөлүнөт. Буга чейин Баткенди колдоого жыл сайын 500 миллион сом гана каралчу. Мыйзамга президент кол койгондон кийин күчүнө кирет. Аталган демилгени депутат Чыңгыз Ажибаев көтөргөн. Анын айтымында Баткендин чек арага жакын аймактарында мезгил менен пайда болгон өзгөчө кырдаалды эске алуу менен долбоор иштелип чыккан. Андыктан жергиликтүү калктын туруктуу жашоосу үчүн жагымдуу шарттарды түзүү, ички жана тышкы миграциянын деңгээлин төмөндөтүүгө багытталган көйгөйлөрдү тез арада чечүү зарыл. Булак Спутник Кежи. Орусия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин Кыргызстанга келди. Манас эл аралык аэропортунан Орусия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустинди министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев тосуп алды. Бул тууралуу бүгүн 25 октябрда министрлер кабинетинен билдиришти. Маалыматка ылайык, Михаил Мишустин 26 октябрда Бишкек шаарында өтө турган Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына, көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө мамлекеттердин өкмөт башчыларынын кеңешинин жыйынына жана Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышат. Булак Суперкежи.